Assalamu alaikum, take do'stum, qandaysiң, жакшыбы? Мына кыргыздар дүйнө несине оодарып атат го, Манастын урпактары намыстуу бийликти бир күндө алмаштырып коет. Биз негизи революция кылган жагынан мындай бир атайын спец болуп калыппыз деп ойлоп атам да. Элдерге байкайдым, мына эч кимге бир айта этпейт. Жумуштан кийин атчы акырын по пути маршруткадан түшүп калып эле жаштар калгандар ора кылбай эле акырын барып туруп эле ак үйдө кеч түнкү саат 3-тө эл кыз уктап атканда 4-тө акырын алып туруп алмаштырып, эрте менен кетип атып, площадьты таптаза кылып, кошо жыйнап мусорду билдирбей, эрте менен элдер билмек сайын болуп жумушка кетип атып, кечинде президент алмаштыр деп коюп атат да, элдер эс болуп калып атат да. Мына ушул экиндей нерсени мына кечеги Россиядан тиги Сергей чалып алып суранып атат. Бизге дагы келип кыргыздар кичине ушинтип алмаштырып берип койбосоңор болбой калды деп. Анан мен айтып атам да, байкайсың биздин тиги таке президенттерибиз дайыма 61 жашка жеткенде постоянно болуп революция кылып атабыз. Путин уже 70-ке жетейин деп калыптыр. Давно неме кылыш керек экен анычы. Ошон үчүн ошол жакта жүргөн эле кыргыздарга айтып кое берели. Алмаштырып эрте менен албарды, эрте менен подключ как положено ордорунан өткөрүп берип кое берет дагы, кайра дальше өздөрүнүн ишин кыла берет.